Номер 29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округунан Жогорку кеңештин депутаттыгына 12 талапкер атсалышууда. Алардын ичинде экс-депутаттар, мамлекеттик кызматкерлер, врачтар, активисттер жана ишкерлер бар. Жакынкы мүнөттөрдө алар тууралуу кененирээк айтып берем. Аты жөнүм Айгер Муратбекова. Саламатсызбы? Алмаз Уулу Аскар 31 жаштагы талапкер 2021-жылы өткөн Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо Эл үмүтү социалдык саясий партиясы менен аттанган. Ошол эле жылы Бишкек шаардык кеңешин шайлоого Наш народ саясий партиясы менен катышкан. Кийин Демилгелүү жаштар борбору коомдук бирикмесинин төрагасы болуп дайындалган. Ал эми 2023-жылы Жогорку кеңештин депутаттыгына номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округунан талапкер катары көрсөткөн. Учурда Алмаз Аскар уулу Эл үмүтү саясий партиясынын төрагасы экени маалым. Эске салсак, факт-чек басылмасы Эл үмүтү партиясынын президенти менен байланышын ачыктаган. Ал аталган округда дагы 2022-жылы өткөн шайлоодо да талапкерлигин көрсөткөн. Усубалиев Таалайбек Болотбекович 57 жаштагы Таалайбек Усубалиев учурда Бишкек шаардык кеңешинин социал-демократтар фракциясынын депутаты. 2021-жылы өткөн Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо социал-демократтар партиясынын тизмесинде болгон. Асанбеков Жаныбек Асанбекович 44 жаштагы Жаныбек Асанбеков Бишкек шаардык кеңешинин Өнүгүү прогресс фракциясынын учурдагы депутаты. Талапкер аталган округда 2022-жылы өткөн шайлоого катышуу ниетин билдирип, бирок кийин кайра баш тартканы маалым. Асанбеков Юстиция министрлигинде Биздин мекен саясий партиясынын директору экени көрсөтүлгөн. Аталган партия 2021-жылы Бишкек шаардык кеңешинин шайлоодо дагы эки партия менен бириккенин маалымдаган. ЖМКлар буга чейин Жаныбек Асанбековду туристтик ишмердүүлүк кылган. Бишкек концепт ЖЧКсына тиешеси бар экенин айтып келишет. Нушанов Назарбек Айтбекович 63 жаштагы Назарбек Нышанов Боршайкомдун сайтында врач-онколог деп көрсөтүлгөн. Нышанов 2020-жылы 6-жолу президенттикке талапкер болгон. Ал 2005-жылдан берки бардык президенттик шайлоолорго талапкер катары катталып келет. Убагында бир катар коомдук кыймыл уюмдарды жетектеп мүчөсү болгон. Ал 2023-жылы бир мандаттуу Ленин округундагы шайлоого талапкерлигин тапшырып өтпөй калган. Ушул эле жылы бийликти басып алууга аракет жасаган деген шек менен камакка алынган. Буга чейин айрым маалымат каражаттары аны 2 жолу соттолгонун жазышкан. Юстиция министрлигинде Нышанов учурда бир катар коомдук бирикмелердин директору экенин көрүүгө болот. Бектемирова Мерим Туратбековна 40 жаштагы Мерим Бектемирова Боршайкомдун сайтында Чүй электр тармактары ишканасында жетектөөчү адыс экени жазылган. Юстиция министрлигинин базасында Мерим Бектемирова Ишеним ШГ номер 38 коомдук фондунун директору экени көрсөтүлгөн. Сапарбаев Чыңгыз Сатыбалдиевич 36 жаштагы Чыңгыз Сапарбаев Кен Минералс жоопкерчилиги чектелген коомунун директору. Ал ошондой эле Юстиция министрлигинин базасында абада жүк ташуучу Сапар Логистик компания жоопкерчилиги чектелген коомунун директору экени жазылган. Эргешев Казыбек Кочкорович 55 жаштагы Казыбек Кочкоров Бишкек шаардык кеңешинин ынтымак фракциясынын лидери, 3 жолку чакырылышынын депутаты. Мурдагы чакырылышта ал Республика Ата журт партиясынан барганы маалым. Маалымат каражаттары Эргешев 2022-жылы аталган округдан өзүн депутаттыкка талапкер кылып көрсөтүп, кийин кайра баш тартканын жазышкан. Баса Казыбек Эргешевка 2022-жылы Бишкек шаарынын ардактуу аты уулу намы ыйгарылган. 2020-жылы Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесинде болгон. Карамушкина Ирина Юрьевна 60 жаштагы Ирина Карамушкина Жогорку кеңештин СТПК партиясынын 3 жолку чакырылышынын депутаты болгон. Ал 90-жылдардан тартып бир катар мамлекеттик кызматтарды аркалап шаардык кеңештин депутаты да болгон. 2022-жылы Свердлов бир мандаттуу округунан Жогорку кеңештин депутаттыгына атсалышып 25 талапкердин ичинен 4-орунга чыккан. Боршайкомдун сайтында Ирина Карамушкина учурда убактылуу иштебейт деп жазылган. Тилебалдиев Талантбек 55 жаштагы Талантбек Тилебалдиев ТЭТ курулуш жоопкерчилиги чектелген коомунун директору. Мындан сырткары Юстиция министрлигинин базасында Тоңгут жаңы коңшу коомдук бирикмесинин директору катары көрсөтүлгөнүн көрүүгө болот. Ремнев Роман Павлович 41 жаштагы Роман Ремневдун коомдук ишмер экени айтылат. Ал 2021-жылы Кыргызстан Жашылдар партиясынын тизмеси менен Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болгон. Ал эми 2022-жылы депутаттыкка 1-май бир мандаттуу округунан талапкерлигин көрсөтсө, 2023-жылы Ленин округунан дагы депутаттыкка талапкерлигин көрсөткөн. Салымбеков Жумабек Мамутбаевич 47 жаштагы Жумабек Салымбеков Бишкек шаардык кеңешинин 5 жолку чакырылышынын депутаты, учурда эмгек фракциясынын лидери. Буга чейинки шаардык кеңеште ал СТПК партиясы менен болгонун айрым маалымат каражаттары жазышкан. Салымбеков 2023-жылы Байтүшүп банкты ААКтын директорлор кеңешинин төрагасы болуп дайындалган. Ал ишкер Аскар Салымбековдун эниси, Дордой базарынын мурдагы ген директору. Ошол тапта Юстиция министрлигинин базасында Жумабек Салымбековго тийиштүү делген бир катар жоопкерчилиги чектелген коомдун директору экенин көрүүгө болот. Кызыгы Боршайком Мурас спорт ЖЧКсынын директору деп көрсөткөн.
Юстиция министрлигинин маалыматына ылайык, Мурас спорттун директору Конокбаева Назгүл Токоновнага таркатталган. Биз Салымбековду негиздөөчүлөрдүн арасынан да таба алган жокпуз. Турпанов Милан Калыбекович, 46 жаштагы Милан Турпанов 2021-жылы Бишкек шаардык кеңешинин шайлоодо Өнүгүү Прогресс партиясынын тизмесинде болгон. Ушул эле жылы Жогорку кеңештин депутаттыгына Аксанат элдик өзүн өзү башкаруу партиясы менен аттанганы маалым. Буга чейин Милан Калыбеков өлкөдөгү шахмат федерациясындагы жетектеп келген. Ал эми Юстиция министрлигинин базасында Турпанов Аксанат элдик өзүн өзү башкаруу партиясы, Кыргызстан шахмат коомдук бирикмеси, КН Глобал, Ассоциация проектировщиков, Бекемдик сыяктуу 10го жакын бир катар ишканалардын директору катары көрсөтүлгөн. Эске салсак, буга чейин БШК бул округтан шайланып депутат болгон Шайлообек Атазовду Жогорку соттун чечими менен 7 майда өз мандатынан ажыраткан. Буга анын ошол кездеги атаандашы Муртазалиевдин сотко жазган арызы негиз болгон. Эгерде сиз Свердлов шайлоо округунун шайлоочусу болсоңуз, Жогорку кеңештин депутатын тандоодо өкүнбөгөндөй болуңуз. Туура тандаңыз. Сиздер менен Чекит Медиа жана мен Айгерим Муратбекова болдум. Көрүшкөнчө.